Талас шаарында ушундай умный печкаларды чыгарып аткан өндүрүшкө келдим туугандар. Аябай кубанып атам, ушундай Таластарда өндүрүштөр көбөйсүн. Эми ушундай умный печкаларды Бишкектен алдырып убары болбостон жол кире төлөп, ушул жактан арзан эле ала аласыздар. Анткени түз өндүрүп аткан жерден деги эле арзан болот, жана сапатына дагы кепилдик беребиз дейт. Видеону айна чейин көрүп туруңуздар, ушундай умный печка койдурат элем деп жүргөндөргө өтө жакшы маалымат болот. Мен азыр жетекчиси келиңиз. Абсамат таксыр менен азыр мен кызыктуу кылып суроо жоопторду берейин. Канча болду иштеп баштаганыңарга? Быйыл 2-жыл кетип барат. 2-жыл кетип барат, Жакшы экен, цехи дагы чоң экен. Канча квадраттан канча квадратка чейин кетет? 120 квадраттан 3000 квадратка чейин. Уже чоң объемдор чыгарып атсыңар, промышленный, Бул арзан болот деп атпайсызбы? Бишкекке караганда, любой дүкөнгө караганда. Эмне үчүн сиз арзан? Анткени Таласта азыр биз эле жазып атабыз. Талас өзүнүн Таласы болгон үчүн Таласка арзаныраак жазып атабыз. Баягы Бишкекте спрос көп да. Спрос. Баардык областтан келет. Бааны кандай болуп койсо өтө берет, туурабы? Эгер кокус бузулуп калып, брак чыгып, оборот жакшы дебесе, кайра Бишкекке буну салып, аны алдырып, алар келип текшерип, жумуш көбөйүп кетет. Бул жерде канча миңге чейин разница чыгат баада, мисалы Бишкекке салыштырмалуу? 10 миңге чейин, 10 миңге чейин, Бир печкадан 10 миңге чейин. Плюс жол киреси бар. Строй материалларга Бишкектен алып келип сатса, алар да акча кошот. Кыскасы, баа жагынан сизде номер 1. А качество жагынанчы? Качество жагынан Кепилдик канча? 1 жыл беребиз, документально. Тешик чыгып, компьютер, вентиляторлар бузулуп калса, бесплатно алмаштырып беребиз. Өзгөчөлүктөрдү коштук деп атпайсызбы, обновленный вариантта? Эмнелерди коштуңуз, бир элге маалымат берейли? Печкага ыңгайлуураак кылып, мындай аз загрузка деп коебуз. Көмүр салган удобныйраак да. Жерден челек менен эле коңторуп жаап коебуз. Андан кийин бул жерде подвижной колосик бар. Көмүрдү аралаштырып турат да, силкип турат. Бизде көсө менен чуккандын ордуна да бул. Сонун экен, Күндү түшүргөндө минтип отурбайт. Нол мындай кылып коет. Булар автоматикалар польский оригиналдары. Булар плавно иштейт, обороту. Плавно деген кандай? Китайскилерде только бир эле оборот иштейт. Скоросттары бир эле болот да, булардыкы плавно иштейт. Азайып турабы? Градус жетерде өзү слабыйлап, кайра көтөрүлүп иштей берет. Сонун турбайбы? Китайскилер прямой дуулап үйлөй берсе, көмүр да көп кетип калат да, туурабы? Бул өзү ошол компьютерге кошулуп, азайып көп иштей берет. Польский сапаты жакшы. Сонун экен. Немечи, жанагы шинеги менен дагы болот го, немелер? Шинеги менен Таласка пока эртерээк, анан кийин майда көмүрлөргө аз запрет коет. Бул көмүр тандойт, отборный эле жагып көрсө болот да.